с информацией о мерах санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан министр здравоохранения Кыргызской Республики господин Бишналиев Алым Кадыр и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Бекматов Абдыджапар. Вам слово. Кутматты таңыздар менен урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы менен биргеликте 2021 жылдын 10 январындагы Кыргыз Республикасында шайлоо жана референдум өткөрүүгө даярдык көрүү жана өткөрүүдө мезгилинде санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун COVID-19 сактоо боюнча иш-аракеттердин алгоритмин иштеп чыгып, республиканын бардык шайлоо участкаларында иш алып баруу аталган алгоритме ылайык уюштурулган. Шайлоочуларга медициналык санитардык жардам көрсөтүүгө 5000ден ашуун медициналык кызматкерлер тартылган. Ар бир шайлоо участкасында медициналык кызматкерлер 2 нөмөттө бекитилген. Ошондой эле бардык УШКларга дежурный медициналық кызматкерлер жана тез жардам унаасы зарыл учурда ыкчам мед кызмат көрсөтүү үчүн бекитилген. Мындан тышкары ооруканалардагы оор абалдагы бейтаптардын жана соматикалык оорусу бар бейтаптардын тизмелери жергиликтүү УШКларга берилди. Ар бир саламаттык сактоо уюмунда шайлоо мезгилинде медициналык камсыздоону уюштурууга жооптуу адамдар дайындалды. Бардык санитардык мекемелерде жаракат алган жана оорлуу адамдарды тезитинен ооруканага жаткыруу, квалификациялуу медициналык жардам көрсөтүү үчүн орындуктардын резерви каралган. Дары-дармектер, таңуу материалдары, медициналык буюмдар, кан жананын компоненттери, антисептиктер да дезинфекциялоочу каражаттар даярдалды. Бардык шайлоо участоктарында социалдык аралыкты сактоо, санитардык эпидемиологиялык коопсуздук эрежелери тууралуу маалымат стендтери жана байланышсыз термометрлер менен камсыздалды. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин коронавирус инфекциясын алуу боюнча сунуштары: алгач шайлоо участогуна кирерден мурун бет кап кийип алыңыз. Шайлоо участогунда жүргөндө идентификациялоодон өтүү учурунан тышкары бет капты чечпеңиз. Айлана чөйрөдөгү объектилер менен контактта болгондон кийин эшиктин туткалары, столдор жана башка нерселер антисептикалык каражат менен колуңузду тазалаңыз. Мекеменин ичинде жана сыртында кеминде 1,5 метр аралыкты сактаңыз. Өзүңүз менен балдарды алып шайлоого келбеңиз. Эгер сизде курч, респиратордук вирустук инфекциянын жана грипптин, анын ичинде COVID-19 белгилери бар болсо, бирок 10 январда добуш берүүнү кааласаңыз, шайлоого саат 18:00 кийин катышуу сунушталат. Доброе утро, уважаемые соотечественники. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдума в Кыргызской Республике был разработан алгоритм действия по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан от COVID-19 в период подготовки и проведения выборов и референдума в Кыргызской Республике 10 января 2021 года, согласно которому организована работа во всех избирательных участках республики. Для обеспечения медико-санитарной помощи избирателям привлечено более 5000 медицинских работников. На каждом избирательном участке 2 смены закреплены медицинские работники, а также на всех УИК закреплены дежурный медицинский персонал и автомашина скорой медицинской помощи на случай оказания экстренной помощи. Кроме местных УИК представлены в списке тяжелых больных, находящихся в стационарах и соматических больных. В каждой организации здравоохранения назначены ответственные лица по вопросам организации медицинского обеспечения на время выборов. Во всех стационарных учреждениях предусмотрен резерв коек для экстренной госпитализации пострадавших и больных.
для оказания квалифицированной медицинской помощи. Создан неснижаемый запас медикаментов, перевязочного материала, изделий медицинского назначения, крови, ее компонентов, антисептиков и дезинфицирующих средств на случай поступления больных. Все избирательные участки обеспечены информационными стендами о правилах социального дистанцирования, соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, бесконтактными термометрами. Позвольте коротко озвучить рекомендации Министерства здравоохранения Кыргызской Республики по профилактике коронавирусной инфекции. Во-первых, перед входом на избирательный участок наденьте маску. Не снимайте маску в период нахождения на избирательном участке, за исключением времени прохождения идентификации. После контакта с объектом окружающей среды, дверные ручки, столы и другие предметы обработьте руки антисептиком. Соблюдайте дистанцию не менее 1,5 метра, как внутри, так и вне помещения. Не проводите с собой детей. Если есть у вас симптомы ОРВИ, гриппа, в том числе COVID-19, но вы намерены проголосовать, то рекомендуется принять участие в выборах после 18:00. Благодарю за внимание. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте азыр белгилеп өткөндөй шайлоону даярдоо өткөрүүнүн бардык этаптарында кыймыл аракеттердин шайлоо процессинин катышуучуларынын кыймыл аракетин, алардын шайлоого байланышкан маселелери боюнча атайын алгоритм иштеп чыкты. Бул шайлоочулардан кол тамгаларды чогултуудан баштап ушул добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгарганга чейинки бардык кыймыл аракеттер боюнча алгоритм иштелип чыкты. Алгоритмге жараша азыр шайлоону уюштуруучу органдар тарабынан, шайлоо комиссиялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү тарабынан бул эрежелер так сакталып иштелип келе жатат. Буга чейинки өткөрүлгөн шайлоо алдындагы үгүт иштерин дагы шайлоо процессинин катышуучулары катары референдумдагы демилгелүү топтор жана талапкерлердин өкүлдөрү атайын ошол сунуштарды эске алуу менен аракеттерин жасады деп айтсак болот. Сунуштарга ылайык көп эл менен массалык жолугушууларды, чогултууларды көп өткөрбөй, массалык маалымат каражаттары, интернет басылмалары аркылуу жолугушууларды өткөрүү, өзлөрүнүн программасын жеткирүүдө дагы ошол эрежелердин сакталганын баса белгилебиз келет. Мындан сырткары Борбордук шайлоо комиссиясы атайын социалдык роликтерди иштеп чыкты. Ошол биздин санитардык абалды эске алуу менен шайлоо процессинин катышуучуларынын аракеттери үчүн бул роликтер массалык маалымат каражаттары аркылуу байма-бай көрсөтүлүп турду. Мындан сырткары ар бир эл чогулган жерлерде, ар бир шайлоо тилкелеринде ошол кыймыл аракеттин добуш берүүгө катышуунун ушундай схемасы түшүндүрүлгөн атайын көрөнөктөр илинде. Мындан тышкары добуш берүү участоктарын даярдоо алкагында ар бир шайлоо тилкеси бат-бат дезинфекциядан өткөрүлүп, медициналык жерлердеги медициналык кызматкерлердин көзөмөлүндө болду. Мындан сырткары өзүн өзү башкаруу органдары тарабынан дагы мындан ары бул иштер жүргүзүлө бермекчи. Кечээ күнү өзүңүздөр күбө болгондой добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде добуш берүү жүзөгө ашырылды. Бул жерде дагы ушул санитардык эрежелердин сакталуусу, добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары жерде уюштуруучу биздин участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү, байкоочулар, тиешелүү массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ошол жеке корголуучу каражаттар менен барып добуштарды добуш берүү бөлмөсүнөн сырткары уюштурушту. Бул ошол иштелип чыккан алгоритмдин негизинде болду. Бүгүнкү күнү добуш берүү бөлмөсүнө, добуш берүүчү участокко жакындаган жерден эле баштап, жерлерде ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлери
сыртында дагы ошол социалдык аралыктардын сакталышын көзөмөл жүргүзүшөт. Мындан сырткары добуш берүү бөлмөсүнө кире бериште өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү жана медициналык мекемелердин өкүлдөрү жарандардын, шайлоочулардын дене табын текшерүүнү жүзөгө ашырышат жана жеке корголчу каражаттар менен камсыз болот. Жеке корголчу каражаттардын ар бир шайлоочуга, келген шайлоочуга ал шайлоочунун өзүнүн коргоочу каражаты барбы, жокпу, ага карабай ошол маскаларды жана кол каптарды берет жана тиешелүү антисептиктер менен колдорун обработкадан өткөзүп, анан киргизет. Добуш берүү бөлмөсүнө киргенден кийин шайлоочу биринчи эле ошол шайлоочуларды идентификациядан өткөрүү процесси башталат. Идентификациядан өткөрүү процессинде ошол масканы ылдый түшүрүп туруу, эгерде суралган болсо, жана колуна кийилген кол капты дагы чечип, бармагын издери аркылуу идентификация өтүш керек. Андан сырткаркы убакта добуш берүү бөлмөсүндө жүргөн убакта шайлоочу ошол корголчу каражаттарды чечпөө сунуш кылынат. Андан ары мен ошо процесске дагы кичине токтолуп өтөйүн. Идентификация өткөндөн кийин 2 чек берилет. Ал чектер бюллетенди алуу үчүн бири Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо бюллетени, экинчиси референдумдун катышуучу катары референдумдун бюллетенин алат. Андан ары добуш берүүнү дагы обочолонгон жерде жүргүзүлөт. Ал обочолонгон кабиналар, атайын түзүлгөн кабиналар дагы бат-бат дезинфекциядан өткөрүп турат. Ушул жерде дагы биз сунуш кылабыз ушул социалдык аралыктардын сакталышын. Анткени добуш берүү бөлмөсүнө кирип атканда дагы ошол шайлоо комиссиянын өкүлдөрү добуш берүү бөлмөсүнүн чоңдугуна карап ошол киргизүүнү жүзөгө ашып турат. Андан сырткары добуш берүүнү өзүнүн тандоосун атайын кабинада жасагандан кийин президенттик шайлоо боюнча өзүнчө автоматтык эсептегич урнага бюллетенди салыш керек. Андан сырткары экинчи шайлоо бюллетенди добуш берүү референдумдун бюллетенин ал референдум үчүн атайын автоматтык эсептегич урнага калтырып, андан ары чыгып баратканда дагы ошол жана берилген корголчу каражаттарды, масканы жана перчатканы чыгып баратканда, добуш берүү бөлмөсүнөн чыгып баратканда калтырып, атайын урнага калтырып, андан ары чыгып кетиш керек. Бул бардык багытталган иш-чаралардын бардыгы ошол биздин шайлоочулардын негизинен шайлоону уюштуруучу шайлоо комиссиялардын, байкоочулардын, өзүн өзү башкаруу органдарынын кызматкерлеринин ушу ден соолугунун коопсуздугун сактоого багытталган иш-чаралар болуп эсептелет. Азыр бардык Кыргызстан боюнча уюштурулган жана чет өлкөдө уюштурулган участкалык добуш берүү тилкелер бардыгы ишке киришти. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, ал үчүн 2474 шайлоо участкасы ушу шайлоону даярдоо өткөрүүгө жана референдумду өткөрүүгө уюштурулган. Алардын 48-и Кыргыз Республикасынын аймагынан сырткары жакта уюштурулган. Чоң рахмат. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Уважаемые телезрители, мы продолжаем прямую трансляцию с пресс-центра Центральной избирательной комиссии. Вы только что услышали о мерах санитарно-эпидемиологической защиты здоровья граждан. Вместе с тем стоит всем учитывать, что в условиях коронавирусной инфекции всем необходимо соблюдать меры предосторожности и не стоит забывать выполнить свой гражданский долг и проголосовать сегодня на выборах. Биз түз эфирге чыгып жаткан пресс борбор саат 8-де ачылган жана ошол убакыттан баштап жалпы республиканын аймагында жана чет мамлекеттерде саат ыргагына ылайык келген аймактарда ачылган участоктарда добуш берүү башталгандыгын белгилейбиз. Жаңы эле сиздер санитардык эпидемиологиялык өңүттөгү коопсуздук чараларына байланышкан маалыматтарды кеңири уктуңуздар. Бул сөзсүз түрдө каралуучу маселе.
Биз COVID-19 дартынын алкагында мындай добуш берүүгө катышып аткандан кийин бул коопсуздук чараларын эске албай коюш мүмкүн эмес экендигин эсиңиздерге салабыз. Ар бир адам өзүнүн жеке коопсуздугу үчүн да кам көрүшү керек. Ошол эле маалда мына добуш берүү участкаларынын ар биринде өтө кылдат тыкан чаралар көрүлүп жаткандыгы белгиленди. Анын бардыгы сакталат деген ойдо турабыз. Болбосо ар бир жаран бүгүн өзүнүн каттоосу турган добуш берүүгө укук берилген участкаларда барып, Кыргыз Республикасынын президенти ким болушу керек экендиги боюнча өзүнүн жеке жарандык жоопкерчилиги боюнча чечимин билдирсе абдан жакшы болот деген ойдо турабыз. Себеби ар бир шайлоо, ар бир добуш берүү бул өлкөнүн тагдыры, келечектин маселеси экендигин эске алышыбыз керек. Ошол эле маалда мынакей биз белгилеп атабыз, республикабызда биринчи жолу мына 30 жылдык эгемендик тарыхта калктын тандоосуна, калктын добушуна коюлган Кыргыз Республикасы мындан ары өнүгүү жолун кандай башкаруу формасында улантуусун ылайык көрөсүз деген маселе коюлуп жатат. Бул президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу жана бардыгына каршы деген графа варианттар боюнча добуш берсеңиздер болот. Бул жерде достуктун, тааныш билиштиктин, кол ийрисинин, акчанын, жеке кызыкчылыктын жана башка маселелердин добушу эмес, ар бир жаран өзүнүн жарандык позициясын билдирүүгө, жарандык жоопкерчилигин ачыктоого жана принципиалдуу добуш берүүсү абдан маанилүү экендигин биз билдиргибиз келет. Стоит отметить, что глава Международной ассамблеи СНГ отметил, что избирательное законодательство Кыргызстана опередило СНГ по многим показателям, и особенно в сфере по идентификации. И он также отметил, что многие необходимые новшества они могли бы перенять и у себя в стране. Туура белгилеп атат. Мэрим себеби бул технологиялык өңүттө дагы добуш берүүнүн ачык айкындыгын, өтө тактыгын камсыз кылуу жаатында дайыма тынымсыз өзгөртүүлөрдү, тактоолорду жана өнүгүүлөрдү жасоо өңүтүндө бир топ арымдуу кадамдар жасады. Бул борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан кабыл алынган чечимдер, республикалык штабтын өңүтүндө жасалып аткан аракеттер. Мынакей быйылкы биз айтып аткан бүгүн добуш берүүнүн жүрүшүн уюштурууда буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн компетенциясынын алкагында, республикалык штаб өзүнүн компетенциясынын алкагындагы иштерди өз алдынча аткарып келген болсо, бул жолу биргелешкен аракеттерди уюштурууга көңүл бөлүндү. Себеби бул добуш берүүнүн ачык айкындыгын, тактыгын, ишенимдүүлүгүн камсыз кылууда өтө татаал маселелер бар экендигин биз эстен чыгарбашыбыз керек. Буга чейин эгерде добуш берүүнү уюштуруудагы ар кандай добуш сатып алууларды, коррупциялык аракеттерди уюштуруу деген нерселер айрым учурларда ошол добуш берүү участкаларынын ичинде болсо, кийинки мезгилдерде жаңы технологияга өтүү менен добуш берүүнүн өзү, добуш берүү процедурасын уюштуруу жаңыланды, өзгөрдү, технологиялык сапатка өттү. Ал эми ошол добуштарды жасап кетүү, сатып алуу, бурмалап кетүү ошол добуш берүү участкаларынан сырткаркы жагдайга чыгып кеткендигин биз жакшы билебиз. Ошондуктан добуш берүүдө Кыргыз Республикасынын президенти ким болушу керек деген суроого жооп берип атканда жана бизге кандай башкаруу керек деген суроого жооп берип жатканда ар бир жаран жеке чечим менен ошол добуш берсе деген ойду айткыбыз келип атат. Дагы бир жолу белгилеп кетели, бул жолу дагы мынакей кайрадан мыйзам боюнча шайлоого алдында тизмелер такталган. Анда 3,5 миллиондон ашык жаран тизмеге кирген, 49 миңден ашыгы чет мамлекеттерде уюштурулган 40тан ашык шайлоо участкаларында катталгандыгы маалым. Ошол жерде ар бир жаран өзүнүн укугунан пайдаланса болот деп турабыз. Мына саат 8ден баштап Кыргыз Республикасынын аймагында бардык шайлоо участкалары ишке кириши керек жана ошол добуш берүүчүлөрдү кабыл алып баштады. Я хочу напомнить, что сейчас выступит председатель Государственной регистрационной службы, в целом расскажет о списках избирателей. Биз азыр мынакей шайлоочулардын тизмесине байланышкан жагдайлар боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнүн пресс борбордогу маалыматын күтүп жатабыз. Азыр келиши менен биз пресс борбордун өкүлдөрүнө сөз бермекчибиз. Албетте бул тизмени тактоо өтө катаал маселе экендигин биз жакшы билебиз. Эгерде мурдатан автоматташтырылган түзүм боло электе фамилиялардын алмашып кеткендиги же болбосо каттоолордун алмаштырып кеткендигине байланышкан маселелер абдан арбын болсо, кийинки мезгилдерде автоматташтырылган система аркылуу аны жөнгө салуу кыйла
чечилгендигин белгилегенбиз. Ал эми биз 2020 жылдын октябрь айындагы парламенттик шайлоонун алкагындагы форма 2 боюнча ошол орун которуулар добуш берүүчүлөрдүн ыксыз же болбосо негизсиз башка бир жерден добуш берүүгө кызыктарлыгын ачыктагандыгы, анын аркасында добуш сатып алуулардын болгондугу, ошол добуштардын бир жерден экинчи жерге огондугун атайын уюштургандыгы жөнүндө байланыштуу болсок, бул жолу андай шарт жок экендигин белгилейбиз. Азыр болсо биз Абламбек Жумабаев мырзага сөздү берсек, мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнүн маалыматы боюнча маалыматтык блок. Рахмат Алмаз мырза, урматтуу кесиптештер. Азыр сиздердин алдыңыздарда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы ушу шайлоочулардын тизмеси жөнүндө маалымат бермекчи. Уважаемые коллеги, сейчас перед вами выступит с информацией председатель Государственной регистрационной службы при правительстве Кыргызской Республики. Он будет говорить о списках избирателей. Господин Мамбеталиев Акыл, тогда вам слово. Саламатсыздарбы, урматтуу телерадио көрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр билгендей президенттин шайлоосу жана референдум болуучудай. Кыскача айтып кетсек, мамлекеттик каттоо кызматы шайлоо тизмесине биринчи тизмесин кылып беришет. Ошол жака 3 544 403 жаран кирген. Андан тышкары 18 декабрда шайлоо борбору комитетинин кызматкерлери менен биргеликте контрольный список дайын болгон. Ал жерге 3 556 865 жаран кирген болчу. Анда эмесе акыркы списокко 2 январь 2021 жылында ЦИК менен чогуу акыркы список дайындалган. Ал жерге 3 563 574 киши кирген. Бул списокко жарандардын бирдиктүү реестринен түзүлөт. Ал жерде ЗАГС, жаран, ДК актылар, жана паспорт, гражданство, жана биометриялык маалыматтардан чогуу текшерилип туруп, бардыгы түзүлөт. Ошол менен биргеликте тышта жүргөн жарандарыбызга Тышкы иштер министрлиги менен дагы иштер алып барылган. Ал жерде дагы рабочий топ түзүлүп, Россия жана башка чет өлкөлөр жактара учуп барып, биометрияга чогултуп, андан тышкары дагы паспорттар боюнча дагы суроолорго жооп берилген болчу. Азыркы күндө өзүңүздөр билгендей 20 ноябрдан баштап 31 декабрга чейин мамлекеттик каттоо кызматынын ишкерлери дем алышсыз саат 8ге чейин иштеген. Анткени азыркы учурда өзүңүздөр билгендей форма 2 жок болгон. Ошондуктан бардык шайлоочулар өзлөрүнүн адрестерине тактып барып ошол жерден уиктерде добуш бермекчи. Ошондуктан биздин кызматкерлер ушул күндөрү тыгымсыз иштеп атышат. Азыркы күндө дагы 7 январдан 10 январга чейин дем алыш болсо дагы биздин кызматкерлер жерде күнүгө саат 8ге чейин иштеп атат. Бүгүн дагы саат 8ге чейин иштейт. Кээ бирлер жетишпей алгандар болсо барып өзүнүн айдилерин алып шайлоого катышышы мүмкүн. Андан тышкары дагы колл-центр борбору иштеп атат, номери 119. Ал жерде дагы биздин 60 кызматкерибиз иштеп атат. Бүгүнкү күндө ал жакка 40 миңден жакшы жарандар чалып өзүнүн уиктерин тактап атышыптыр. Андан тышкары дагы 420 кызматкер техникалык поддержка катары региондордо иштеп атат. Шайлоо участкалары бүгүн саат 8де ачылды. Ал жерде биз жактан жана идентификация боюнча оборудованиялар мамлекеттик каттоого тийиштүү болгондуктан ошол жагды карап атышат. Анан да маалыматтар боюнча 270 миңдей кишинин адрестери так болбой калып аткан. Ал жерин дагы жер мамлекеттик госагентство менен иштеп чыгып жарымын дайындадык. Андан тышкары дагы 13 миң ID карта бар болчу эле, жана чиптери жазылбай калган, кетпей калган. Анын дагы бардыгын иштеп чыгып, азыркы учурда списоктардын бардыгы полный дайын, шайлоого барып катышсаңыздар болот. Ушул эле маалыматты кыскача расмий тилде айтып берсем. Добрый день, уважаемые телерадиослушатели. На сегодняшний день Государственная регистрационная служба в рамках своих компетенций отвечает за подготовку предварительных списков избирателей. В предварительные списки избирателей
были включены 3 миллиона 544 тысячи 403 граждан. Далее были 18 декабря подготовлены контрольные списки, куда были включены 3 миллиона 556 тысяч 865 граждан. И 2 января мы закрыли совместно с Центральной избирательной комиссией окончательные списки, куда вошли 3 миллиона 563 тысячи 574 граждан. Также были проведены работы вместе с рабочей группой для граждан, которые находятся в загранучреждениях. Были совершены несколько выездов, проведен сбор биометрических данных. Как вы знаете, на сегодняшний день увеличение списков произошло на более чем на 40 тысяч граждан. И также были изменения по избирателям в городе Ош и Бишкек, где из-за отмены формы 2 произошло увеличение избирателей в регионах. Также, как вы знаете, из-за отмены формы 2 государственной регистрационной службы в целях создания условий гражданам для смены адреса прописки до 31 декабря работали в усиленном режиме без выходных до 20:00. В связи с этим граждане могли подойти и поменять свои адресные данные. На сегодняшний день от 7 по 10 января тоже наши сотрудники работают без выходных до 20:00. Граждане даже сегодня могут подойти, кто не успел, забрать свои ID-карты и пройти и выразить свое волеизъявление на голосовании. Вместе с этим работает колл-центр 119, где работают более 60 сотрудников ГРС для ответов по избирательным участкам и иным вопросам. Также работает более 420 сотрудников группы технической поддержки, которые оказывают поддержку при идентификации на местах в УИКах. Ну, вкратце у меня все. Спасибо за внимание. Урматтуу телегөрүүчүлөр, мынакей жаңы эле мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматында шайлоочулардын тизмесине байланышкан жагдайларга кеңири токтолушту. Жана дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели, 119 номер аркылуу колл-центрде сиздер өзүңүздөрдүн ушул тизмеге байланышкан маселелер боюнча дагы маалымат алуу мүмкүнчүлүгү бар экендигин белгилеп отурат. Андан сырткары 1255 номеринде Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын маалымат борбору тынымсыз иштеп жаткандыгын айта алабыз. Ал жерде дагы ушул референдум, Кыргыз Республикасынын президенттин шайлоого байланышкан маселелер боюнча толуктоо маселелер маалыматтарды алсаңыздар болот. Консультациялык кызматтар иштеп атат жана өзүңүздөрдү кызыктырган кошумча маалыматтар боюнча да кайрылсаңыздар болот. Ал жерде тиешелүү адистер сиздерге керектүү маалыматтарды жеткире алат. Стоит также отметить, что первым начал свою работу избирательный участок на Сахалине в 3 часа по бишкекскому времени. Завершится голосование за рубежом в Вашингтоне в 6 часов. Сегодня избирательные участки работают с 8 утра и до 20:00. В это время вы, граждане, можете выразить свое волеизъявление, не оставайтесь в стороне, выполните свой гражданский долг. Биз азыр кыска убакытка пресс борбордон түз алып берүүбүздү токтото турабыз. Бирок улам маалы менен сиздерге түз эфирге чыгабыз, урматтуу телегөрүүчүлөр, себеби санитардык эпидемиологиялык коопсуздук, мына урекиндей шайлоочулардын тизмеси, андан сырткары мыйзамдуулуктун сакталышы, укук коргоо жаатындагы маселелердин өңүтүндөгү маалыматтар менен биз түз эфирде бөлүшүп турмакчыбыз. Мы продолжаем работу в прямом эфире. Хочется напомнить, что мы выходим также и на радиостанциях Биринчи радио и Кыргыз радиосу. жылы 10 январда Кыргыз Республикасынын президентин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жана